Аксы райондук Малабек Токтоболотов атындагы балдарга билим берүү борбору. Силер менен мен Чөйөр колдор ийриминин жетекчиси Авазбек кызы Наргеза. Бүгүнкү 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнүнө карата арналган сабагыбыздын темасы биз биргебиз. Сабактын максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жөнүндө түшүнүк берүү, бири-бирин сыйлоого үйрөтүү. 3 декабрь мүмкүнчүлүктүү чектелгендердин күнү. Ден соолугу таза адам бардык мүчөсү өз ордунда так иштейт. Бирок керектүү кыймылды жасай албаган адамдар да кездешет. Алар тубаса же оорудан улам органикалык жетишпестиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Мүмкүнчүлүгү чектелген майыптар кадимки дени сау адамдар да эле адам. Кээде бизден да улук майып болсо да ар бир адам ийгиликке жетип, тарыхта изин калтырып кетүүгө ар биринин мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, композитор Людвиг ван Бетховен кулагы оор болгон, бирок бул кемчилиги ага жолтоо боло албаган. Ал жараткан музыка жан дүйнөдө ордун тапкан. Азыркы мезгилде ден соолугу чектелген спортчуларга олимпиадалык оюндар өткөрүлүп турат. Жана бул оюндарда организминдеги жетишпегендиктер бактылуу турмушка эч кандай кедергиси тийгизе албастыгын далилдешип турушат. Алар да биз сыяктуу бактылуу болууга татыктуу. Ар бирибиз колдон келсе, материалдык жактан гана эмес, аларга моралдык жактан да ар дайым колдоо көрсөтүп турушубуз керек. Биз ар дайым силер менен биргебиз.